Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды кыргызстандыктарга ардайбыз. Кеттик. Кыргызстандын байлыгы эмнеде деген суроонун үстүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Жаратылыш, экономика, жаныбарлар, туризм же мүмкүн бизнеспи? Кийинки видеодо биз бул суроого жооп беребиз. Кыргызстандын байлыгы эмнеде? Ойлонуп бир жоопту тандагыла. Жаратылыш, кен байлыктар, адамдар, технологиялар, мунайы жана газы көп болгон өлкөлөр бар. Алар сулуу жана бай жашашат. Мисалы, Норвегия. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөр мунай сатты жана газы бар болсо да жаман жашашат. Мисалы, Венесуэла. Көптөгөн электр станциялары менен жакшы жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Япония. Ошол эле учурда электр станцияларды иштетип, жаман жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Бангладеш. Норвегия менен Жапония акча каражаттарын экологияга, жаңылануучу булактарына жана энергетикалык электр унааларына коротушат. Венесуэла менен Бангладеш баарын кирдетип, акча каражаттарын популизм жана шаан шөкөткө коротушат. Кеп пайдалуу кендерде, жаратылыш же технологияда эмес. Кеп адамдарда. Бир нерсени өзгөртүү жана баштоо үчүн биринчиден өнүгүп, жашоого болгон көз карашты өзгөртүш керек. Анда эмесе биздин байлыгыбыз биздин адамдарыбызда экен. Өнүгүү жана жашообузду жакшыртуу өзүбүздүн колубузда экен. Ал эми кыргыздын чыган уулдарынын бири Арзубек Ванама мода тармагын өнүктүрүп Бишкекте показ өткөздү. My dreams, there's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Нуржамал Н өзүнүн инсан долбоорунда бизге ар кайсы тармакта иштеген адамдар менен жолугушуп, кызыктуу маек курат. Ал эми кийинки видеодо онкология дартынан балдардын өмүрүн сактаган Елена Конева жөнүндө. Балаңыздын дарты тууралуу укканыңызда сизге абдан чоң сокку болду го дейм. Ошондойбу? Биз ушул дартты укканда ал тууралуу такыр маалыматым жок эле. Адатта биз дайыма бизде эмес, кимдир бирөөлөрдө, алыстагы кимдир бирөөлөрдө деп ойлойбуз. Албетте 2006 жыл биздин үй бүлө үчүн өтө оор болду. Анткени атам да рак илдетинен каза болду. Ошол учурда мен да жок болчумун. Ден соолугумду чыңдаганы кеттим эле. Жолдошум да өлкөдөн сырт жакта болчу. Уулубуз чоң энеси менен калган эле. Ал спортко абдан кызыкчу. Спорт аны алга сүрөп турду. Ал эч качан бир жер ооруса айтпаганга аракет кылчу. А бул дартка чалдыкканда ал өзү айтат: көзүм бозоруп эч нерсе көрбөй жатам деп коркуп кетти. Мына ошондон баштап ооруканаларга бардык, кан тапшырдык, кандын анализи чыкканда эле дароо онкологияга жөнөтүштү. Ал учурда мен Железноводскийде ден соолугумду чыңдап жүргөм. Албетте, мен шок болдум. Канчалык оор, канчалык кыйын экендигин түшүнүп учуп келдим. Мен келип, кранды ачып чайканып, өзүмдү, үнүмдү калыбына келтирдим. Андан соң жадырап, маанайымды ачык кылып ооруканага бардым. Тамашалаштым, ар кайсы окуяларды айтып бердим. Ошондуктан мен ата-энелерге дайым айтам: эч качан балдарга көз жашыңарды көргөзбөгүлү деп. Анткени эне менен баланын сезими өтө күчтүү байланышта. Эгер эне ыйласа, бала ооруну жеңүүгө болгон ишенимин жоготот. Билишимче, сиздер алгач бул жерден дарыланып, андан соң Германияга учуп кеттиңиздер.
чындыгында өзгөчө лейкемия болгон. Алар бизди эксперимент катары дарылашкан. Көп жылдардан кийин билдим. Дал биздин дарылануубуз атайын протоколго кирип, биздин дарылануубуздун негизинде пациенттин аты аталбай протокол түзүшүптүр. Эми аларда дарылоонун жаңы протоколу лейкемияны дарылоо пайда болгон. Сиздер донорду 1 жыл бою издеп, анан таптыңыздар деп уккам. Жарым жыл донор издедим. 2 рет дал келбей калды. Анан Лондондо жалгыз бир аял бар биз билгенден. Ошонуку 10 параметрден 8и дал келген эле. Айтыңызчы, Елена, уулуңузга ушу дарт менен күрөшүүгө эмне жардам берди деп ойлойсуз? Билесизби, бул жерде көп факторлор роль ойноду. Ички күч, ишеним, сыйынуу, жакындарыбыздын, туугандарыбыздын, досторубуздун үй бүлөлөрүнүн колдоосу өзгөчө чоң болду. Албетте, немецтердин медицинасы ден соолукту акчага сатып ала албайсың деп айтышат эмеспи? Сатып алууга мүмкүн. Ошол эле учурда өтө кымбат баалуу дарылануубуздун акысын төлөөгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз болду. Донорду издөө үчүн гана 25 000 евро төлөдүк. Ошондуктан бүт үй бүлөбүз менен бирге храмга барып, сыйынып, тазаландык. Русландын көздөрү алайып турат. Эмне айтам деп. А мен баарын айт дедим. Храмда биздин жашообуз кандай болсо да, тагдырыбыз кандай өзгөрсө да, биз онкологиялык дартка чалдыккан балдарга дайыма жардам беребиз деп айттык. Ошондуктан болсо керек, мына азыр бизге Кудайдан ушундай билик буйруду. Сиз ошондон кийин ишмердүүлүгүңүздү баштадыңыз беле? Ооба, биз башында фонд ачууну пландаган жокпуз. Биз жөн гана жардам берүүнү көздөгөнбүз. Анан эле элдер машинкаларды кайда сатып алып жатасыңар деп кызыгып башташты. Жолдошум онкологияга деп айтканда көптөгөн тааныштар, достор келгиле биз да жардам берели дешти. Ар кай жактан адамдар келе баштаганда жолдошум жардам берген адамдарга отчет берүү мүмкүнчүлүгү болуш үчүн фонд түзбөйлүбү, сен аны алып кете аласыңбы деп сурап калды. Ал учурда мен тоону том коргонго да даяр элем. Анан менин мойнума ушунчалык чоң жоопкерчилик түшөрүн ойлогон эмесмин. Менде бир гана каалоо, бир гана идея, бир гана ой өмүргө ыраазычылык билдирүү болгон. Атай Самыйбек өзүнүн берүүсүндө кыргыздын чыгаан уул кыздары менен жолугушуп, көрүүчүлөрдү да алар менен тааныштырып кетет. Бул проект жаш, прогрессивдүү инсандар жөнүндө айтып берүү максаты менен жаралган. Ал эми кийинки видеодо ошондой маектердин бири. Саламатсыздар, урматтуу достор, урматтуу замандаштарым. Сиздер менен шаарман Атай Самыйбек жана Билимнет телеберүүсү. Бүгүн биздин коногубуз асман жөнүндө сөз кылмакчыбыз жана биздин коногубуз учуш коопсуздугу боюнча Air Manas компаниясынын адиси Адлет Бигалиев. Саламатсызбы, Адлет мырза, биздин студиябызга кош келипсиздер. Саламатчылык, Атай, чакырган үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Бирге Түркияда окуганбыз, ошол жерде таанышып, 10-10 класста таанышканбыз, бирок жолубуз мен урбанистиканы тандап кетсең, сен ошо авиацияны тандап турсуң. Бул сонун бир Кыргызстан үчүн бул аябай бир кандай десем, популярдуу болбогон, мындай көп киши билбеген бир кесиптер деп эсептейм. Ошо мен дагы сен да кесибиңде, анан сен ошо өзүң кесибиңе кандай келдиң? Ошо профориентация кандай болду сеники? Тилекке каршы чынында эле азыр авиация өтө деле популярдуу деп айта албайм. Бирок мен айткым келет, ошо жаштар көңүл бурсун депчи. Эмнеге дегенде авиациядагы мына IT тармагына окшоп эле башка келечеги өтө кенен болгон фармацевтика, IT-ге окшогон немелер кирет да, направленияларгачы. Потенциалы өтө чоң. Эмнеге дегенде Кыргызстанга авиация өтө керек. Эмнеге кечкеле ошол жолду кара жолду эртең бүткүн кар жаап, там лавина бир нерсе болуп калса, бүт кайра эле абага калып атпайбы өзү? Ар бир 5 жыл бузулуп берет. Бузулуп берет. Темир жол курушка каражат жок, өтө кыйын. Анан ушул жакты өтө караш керек. Анан буюрса, эгерде биздин мамлекетте өнүгөт буюрса, аэродромдор курулат, ошондо обязательно бизде жаңы орундар, жаңы мындай айтканда рабочий месталар пайда болот. Ошону ойлоп көрүш керек, жумуш орундары. Анан кандай келдиңиз өзүңүз ошо профориентация жана айттыңыз? Мен өзүм кичинемтен
кызыкчу элем, бирок именно ошо авиацияга келем деп ойлобочу элем, асман кызыга берчү элем да, неме кылыпчы. Анан кичинекейимде баары эле жанакы летчик боламын демде болот дейби. А мен космонавт болом дейт элем да. Эмнеге дегенде жаңы кинолордон көрөм, жаңы жер там айланып турса, там спутниктер менен, там не знаю, ошол эле Марс, там Сатурн, ошондой немелерге кызыгып, анан ойлонуп жүрсөм, эми карасаң Кыргызстанда эми космонавт болуш өтө деле кыйын да. Өзүнүн өнөр жайы жок болот. Анан карап көрсөң, эң жакшы ошол авиация тармагына кетсең болот да. Карасам кызыктым өзүм деле. Мага бул боюнча абдан мындай айтканда, орусча айтканда повезло болуп калды. Ошо 9 классымда эле чечтим өзүмө, ошо авиацияга кетем депчи. Анан 10 класстан изилдей баштадым. Ошо каяк кетсем болот, эмне кылсам болот, форумдарды там издештирип, биздин мектептен, лицейден бүтүрүп кеткендерди караштырып, ошолор менен мындай айтканда канал түзүп, сүйлөшүп, кантип тапшырсам болот, каяк кетсем болот деп, ошол жогорку окуу жайлардын тизмесин түзүп, мындай айтканда керектүү требованияларын жазып, ошолорго даярданып, анан аягына келгенде мындай фокусту жоготпогонго аракет кылдым да. Там ойлонуп кетпей, там юридический, там экономический дебей, ошо авиация дедим дагы, бир өзүмө тизмени чыгарып туруп, 11ге келгенде уже мен каяка барышымды билип, ошо тизмени чыгарып туруп, документтерди ошол тизмеге институттарга жөнөткөм. Кандай документтер керек? Демек, биз ошо орто беребиз, мындай кылышка же бир параметрлер барбы, там чуркоо, ден соолук жагынан. Биринчиден, авиация дегенде, бул авиация абдан кенен секторда. Бул жерде физподготовка деп айтып атканың летчиктер керек. Бирок авиация бир гана летчиктер менен турбайт. Авиацияда инженерлер бар, диспетчерлер бар, аэропортто эле мындай орнитолог деген кесиптер бар, жаңы куштарды кууган. Мындай айтканда ондогон түрдүү профессиялар бар да мунун ичинде. Биринчиден ошону чечишиң керек сен. Пилот болосуңбу, инженер болосуңбу, же учуш коопсуздугу, же мындай айтканда ошону чечсең, анан уже өзүнүн немелери чыгат. Анан эгерде көп айтып атпайбы, летчик болгум келет депчи. Анан летчик болгонсоң биринчиден ошо ден соолугуңа карашың керек. Анан өзүнүн жаңы физподготовка деген немелер бар, требованиялар, ошолорду аткарып, ошолорду тапшырышың керек болот. Экинчиден, өзү учкуч кесиби өтө мындай айтканда орусча айтканда затратный кесип. Көп акча сарпталат. Көп акча сарпталган кесип. Эмнеге дегенде сен эми бул кесиптен көптөгөн адамдын жаны связан болуп атпайбы? Ошого бул кесип, бул адамды даярдаш үчүн университеттер, институттар өтө көп акча сарпташат. Практикалашат, ошо самолет учушат, самолет өзү кымбат. Ошол эле керосини кымбат, налогтору болуп атып, контракттары өтө кымбат болот да. Канча мисалы акча мүмкүн бизде да акчалуу адамдар да бар, андай вопрос не деньгах дегендейчи. Биринчиден кайсы жакта окуганын чечишиң керек. Мисалы сиздин университетиңизде. Макул, бизде Турцияда эгерде окуйм десең, Түркияда биздин университетте, университет турецкая авиационная ассоциация деп, контрагы именно лётныйга $20,000 болчу. Бир жылы. Бир жылы. Сен 4 жыл окусаң $80,000 бүтөсүң. Бунун ичине баары практикадан кирет, теоретический знаниясынан кирет. Ошол баарында 250 саат практикаң менен анан летчик болуп бүтөсүң. Европейский лицензия мененчи. Анан уже чоңдогон авиакомпаниялар келип, анан чоң авиакомпания кайсы учкучту колдонуп атса, учкучтун түрлөрү бар дейм, самолеттердинчи. Там Airbus дегени бар, Boeing, Embraer дегени бар, Bombardier дегени бар. Ошол типке, ошол самолеттун типине дагы дополнительно окуп, анан ошол авиакомпанияга кире аласың да. Неге дегенде бир типте окуп бүтүргөн летчик наркы типке отуруп учуп кете албайт да. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Булса
жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Uzak жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы эң кымбат адамга адам керек. Керек, сынбай турган, жакшы күн барали улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк турмусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Ушундай нотада биздин түстүү тасма берүүбүз аяктады. Бүгүнкү чыгарылышыбызды инсан темасына ардадык. Ал эми сиздер дагы келечегиңиз үчүн кадамдарды жасап, айлана чөлөөдөгү адамдарга позитивдүү маанай тартуулап, күнүңүздү жакшы өткөзүңүздөр. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү.